Урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер, сиздерге жүк ташуу кызматын сунуштайбыз. Сизге ыңгайлуу шарт түзүш үчүн үйүңүздөн жүгүңүздү алып кетебиз. Ортомчусу жок, жүк салам десеңиз бизге кайрылыңыз. Жүк сиздики болсо жеткирүү милдетин биз алабыз. Биздин унаалар ар айдын башында жана айдын аягында сапарга чыгабыз. Жүк ташуучу унаалар өзүбүздүкү Кыргызстандан дагы жүк алдырам десеңиз бизге кайрылсаңыз болот. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыңар? Жакшы. Кудай буйруза, алып келген жүктөрдү таркатып, эми эртең Санкт-Петербург шаарына жолго чыгып атасыңар. Кандай кыйынчылыктар болбодубу? Жок, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жолдо болот. Адамдардын деле жоопкерчиликтерин жеткирели деп. Кыргызчылык кылайлы деп, сене багайлы деп. Кудайга шүгүр. Мынакей туугандар, баягы кыргыз элибиз баягы малга жакын киребиз. Бул жигиттер ушу КамАЗ менен ушул атты алып келиптир, мынакей. Чоң күлүк ат экен. Питерден, Анан маалымат берип койсоң, бул атты эмнеге алып келишти? Бул атты уруктукка алып келди. Уруктукка. Заказ болду эле, ошол заказ боюнча алып келип бердик. Анан уйларды дагы алып келип атат деген сөздөрдү айтып Деле алып келип атабыз, койлорду деле, сарский койлорду деле под заказ менен полный алып келип атабыз. Документтерине жардам беребиз баарына. Уйлар эмнеге көп сүт берет бекен эле кандай? Бир күнүнө 3 жолу сайт экен, эртең менен, обедте кечинде 10 литрден 30 литр бир күндө сүт берет экен. Ошол породный сыйырларды, уйларды ошол жактан ташыга аракет кылып атабыз. Под заказ эми буюрса пландар бар. Баштадык эми ушуну алып келдик. Кудайга шүгүр, аман-эсен. Мынакей туугандар, ушул жөн эле жүк эмес, ушундай аттарды, уйларды дагы салсаңар болот экен. Барлыктарга дагы бир чоң салам. Жерден жолугушканча. Мейли анда ак жол инилерим. Эми Санкт-Петербург шаарынан көрүшөлү. Мына кереметтүү Кыргызстанда турабыз, урматтуу бир туугандар. Бул жигиттердин КамАЗдарын атайын баягы кененирээк силерге маалымат кылып коелу деп буларды тартып, булардан интервью алып атабыз.